Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Чарльз Морс аттуу жашы өтүп калган миллиардер менен таанышабыз. Ал өзүнүн жаш аялы Мики менен бирге Аляскага саякатка жөнөп жатышкан. Андан тышкары башкалар менен кошо профессионалдуу сүрөтчү Боб Грин дагы бар болчу. Мындайча айтканда ал Чарльздын досу деп да айтсак болот. Ошентип өзүнүн компаниясы менен бирге Аляскага учуп келген Чарльз көлдүн жээгинде аларды тосуп алган адамдын үйүндө убакыт өткөрө башташат. Бобтун иши бул саякатта өтө көптөгөн жакшы сүрөттөрдү чыгарып кетүү. Ал Чарльздын аялын ар кандай түрдө сүрөткө тартып, мемиреген кооз жаратылышка суктанып кеч да кирет. Көрсө саякаттын бирден бир себеби эртеси Чарльздын туулган күнү болчу экен. Түнкү саат 12-де алар Чарльзга күтүлбөгөн тамашаны уюштурушуп, андан соң бардыгы куттукташып, ар кимиси өз белектерин беришет. Чарльз өзү оор басырыктуу болуп сыр бербей жүргөнү менен, жаш аялы Мики менен Бобтун ортосундагы бир нерсени байкагандай болот. Негизи бул жерде дагы бир мергенчи болуш керек эле. Анын жардамы менен Боб укмуштуудай сүрөттөрдү чыгармак. Бирок ал мергенчи дал ушул күнү башка жакта аңчылыкта жүргөндүктөн, Боб жаңы демилге көтөрүп эле биз ошол мергенчини таап баралы деп калат. Биз бул саякатта укмуштуудай сүрөттөрдү тартып кетишибиз керек деп Чарльзды да көндүрүп, Мики айтып калгандыктан Чарльз да макул болуп учак менен учуп жөнөшөт. Бир топ аралыкка учкан учак дагы бир көлдүн жанындагы үйгө токтоп, жанагы мергенчи ушул аймакта аңчылык кылып жүргөнүн, бирок азыр үйдө жок экенин билишет. Анда учкуч менен кошулуп, төрт эркек дагы да учуп жөнөшүп, мергенчинин кийинки жайын табууга аракет кылып башташат. Чарльз менен Боб учактын аркасында сүйлөшүп жатышканда, Чарльз Бобко күтүлбөгөн жерден эле "Сен мени кантип өлтүрөйүн деп жатасың" деп сурап калат. Боб аны жалдырап эле карап калып, дал ушул учурда учак төмөнүрөөк учуп бараткандыктан топ канаттууларга уруна баштайт. Учактын айнектери сынып, кыймылдаткычы да иштебей калып, сууга конуучу бир буту асканын кырына тийип талкаланат. Көп өтпөй алар төмөндөп барып көлгө кулашып, коркуп кеткен Боб дароо эле бошонуп жогору сүзүп жөнөйт. Чарльз болсо макисин алып чыгып жанагы кара терлүү адамды бошотконго жетишип, бирок учкучту бошото албай калат да эптеп жогору чыгышат. Экөө эсин жоготкон кара терлүү Стивенди жеке сүйрөп чыгышып, Чарльз биринчи жардамды көрсөтүп жатып эле Стивенди эсине келтирет. Кыш айы болгондуктан суу болуп калган үчөө тоңо башташып, ширеңкелери да суу болуп, бирок бактыга жараша баштыктын ичиндеги зат менен эптеп отту тутандырышып жылына башташат. Таңды атырышып кийимдерин кургаткан үчөө эми кайсыл жака жөнөп кандай кылаарын ойлоно башташып, Чарльз китептен окуган нерселерин жашоосунда кылып көргөнгө аракетин кылып, ийнеге окшогон ишке темирдин жардамы менен түштүк багытты аныктаганга аракет кылат. Бир аздан соң Чарльз түштүк бул жакта экен деп айтат да, эми бизди тик учак менен издеп башташат. Болушунча түштүктү көздөй баса берели. Буюрса алар бизди табышат деп эле ошол багытты көздөй жөнөп кетишет. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин бардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип үчөө аз-каз окаларды айланып бара жатышып, Стивен алдыга басып кеткенде Боб Чарльздан: "Сен жана учакта келе жатканда мага эмне деп суроо салдың? Сен чындап эле мен сени өлтүргүм келип жатат деп ойлойсуңбу? Ооба, сен миллиардерсиң, айланаңда курчап жүргөн адамдар ар кандай ойдо болушу мүмкүн. Бирок экөөбүз көптөн бери эле таанышпыз го, минтип жаман ойлобой эле койсоң болмок" деп айтат. Анда Чарльз Бобко: "Балким ошондойдур, а балким андай эмес. Бирок сен менин аялым Микиге жакындап жатканыңды көрдүм. Мени өтө эле кызганчаак деп ойлобо, бирок экөөңдүн ортоңдо бир нерсе бардай" деп айтат. Анда Боб Чарльзга болбой эле актанып, андан ары токой аралап жүрө башташып, бир кезде аюунун гүрүлдөгөн үнүн угуп токтоп калышат. Көп өтпөй эле чоң кара аюу маңдай жактан чыга келип, экөө дароо качып жөнөсө, Чарльз аюуну бир топко карап турат. Аюу болбой эле жакындап келаткандыктан Чарльз дагы качып жөнөп, үчөө болушунча качып чуркап жүрүп отуруп дарыяга туш келишет. Шараккан дарыядан бир аз аксаң эле шаркыратмага түшүп өлмөксүң. Анда үчөө ошол жердеги кулап жаткан даракты тургуза башташып, аракеттенип жатып нары көздөй кулатып көпүрө кылып алышат. А дегенде Стивен өтүп, андан соң Боб өтүп жөнөп, аюу дээрлик жетип келгенде Чарльз дагы акырындан басып жөнөйт. Бирок аюу даракты чапкылап кыймылдата баштагандыктан Чарльз тең салмактуулугун жоготуп кулап кетип асылып калат. Акыры ал өйдө чыкканга мүмкүн болбой сууга кулап, бактыга жараша Стивен менен Боб аны куткарып калганга мүмкүн болду. Ошентип үчөө бир өлүмдөн аман калышып, аюу артка кайтып кетип, үчөө бараткан багыттан адашып кеттиби айтор. Бир тоонун баш жагына барып от жагып түнөп калышат.
Эртеси түштүктүн кайда экенин билбей башы адашып калган Чарльз бул жака деп эле аларды ээрчитип жөнөп, бирок бир топ жол баскандан кийин таң калыштуу түрдө токой аралап баратып мурдагы күнү от жаккан жерге келип калышат. Анда Бобтун ачуусу келе баштап, эми ушул токойлордун арасында өлүп кетебизби деп баштаса, Чарльз аны тынчтандырып Стивенге макисин берип, балыктарды кармаш үчүн жыгачтарды уучтай бер деп коет да өзү от жагып баштайт. Бир кезде ачуусун баскан Боб Чарльздан кечирим сурап экөө сүйлөшүп жатса, Стивендин кыйкырган үнү угулуп ага жетип барышса эле, ал жыгачтарды ууштап жатып байкабастан бутун кесип алган болот. Анда Чарльз Стивендин шымын айырып бутун таңып берип, кан болуп калган шымын болсо Бобко өрттөп сал деп берет. Балыктарды кармай албай койгон үчөө түндө оттун жанында отурушуп, түндүн бир маалында жамгыр жаай баштайт. Оттон алыстап бир аз айлананы карап жаткан Чарльз бир кезде жанагы Стивендин кан болгон шымы илинип турганын көрүп, Бобко кыйкырып эле мен сага кан болгон шымды өрттө дебедим беле. Эми аюу канды жытын сезип калды да деп айтканча болбой эле. Аңдып келген аюу жарадар болуп жаткан Стивенди дароо эле жара тартат. Таяктарды көтөргөн Чарльз менен Боб аны сактап калганга аракетин кылышып, бирок өтө эле кеч болуп калып качып жок болуп кетүүгө туура келет. Эртеси экөө асканын түбүндөгү таштардын арасында отурганын көрөбүз. Эпте отту тутантып үшүктөн коргонушканы менен курсактары ачып ал күчтөн кете башташат. Анда Чарльз дагы бир нерсени ойлонуштуруп, чырпыктан жасаган торчосу менен капасты жасап тыйын чычканды тузакка түшүрмөкчү болуп калышат. Ушундайча экөөнүн аңчылыгы башталып, акыры тыйын чычканды капаска түшүрүп алганда абдан сүйүнүшөт. Бирок дал ошол учурда токойдун үстүнөн тик учак өтүп баратканын көрүшүп, жан талашып, кыйкырып, чуркашып, бирок алар токойдон көрүнө жерге чыкканда аябай эле кеч болуп калат. Анда ачуусу тез келген Боб кайра эле ачууланып, Чарльзга ар кандай жаман сөздөрдү айта баштайт. Чарльз болсо ага эч нерсе деп жооп бербейт. Бир топ убакыт өтүп Чарльз балык кармоого дагы да аракетин кылып жатса, баягы аюу дагы күтүлбөгөн жерден чыга келет. Анда Чарльз токой аралап качып жөнөп, дээрлик аюунун курмандыгы болуп калайын дегенде, ошол жердеги чоң бактарга калкаланып араң дегенде кутулат. Бобтун жанына жетип келген Чарльз ортодогу отту ар кайсы жака жайылта баштап, бул аюу адам жегич экен. Ал адамдын этине татканып алган, эми дайыма бизди аңдып жүрөт. Сыягы бул аюу буга чейин деле адамдарды жеп жүргөн окшойт. Адамдын этине татканып алган аюу адамга аңчылык кылат деп укканмын. Ошол үчүн бүгүн түнү өтө катуу сак болушубуз керек деп айлананын баардыгын өрттөй башташат. Ошентип таңды атырышып, эртеси Чарльз дагы бир нерселерди пландап, көптөгөн жыгачтарды уучтап, найзадай кылып, биз жанагы аюуну тузакка түшүрүп өлтүрүшүбүз керек деп баштайт. Бирок Боб аюуну өлтүрө албайбыз го деп ишене албай, Чарльз болсо өлтүрөбүз деп эле даярдыгын уланта берет. Бир топ убакыттан кийин тузакты даярдаштыбы айтор. Чарльз колун кесип чүпөрөккө канын тамызып, аны желбиретип эле аюуга жыттансын деп аюуну чакыра баштайт. Бир канча убакыттан кийин жанагы аюу чындап эле пайда болуп, Чарльз менен Боб найзаларын кармап эле аюуну акырындан тузакка ээрчите башташат. Бирок аюу тузакка түшкөн кезде алардын тузагы аюуну бир аз эле жаралап, экөө андан ары качып жөнөшөт. Аюу болбой эле аларга дарыянын жээгинен жетип алып, экөө эки жака алаксытып, бир кезде аюу Бобту өлтүрөйүн деп калганда, Чарльз аны болушунча өзүнө алаксытат. Ошондо Чарльздын да күнү дээрлик бүтөйүн деп, ал жерге жыгылганда найзасы ташка такалып, үстүнөн секирген аюунун ичин тешип чыгат. Дал ушундай күтүлбөгөн жагдайда Чарльз аюуну өлтүргөнгө мүмкүн болуп, аюуну сойгон экөө этти бышырып жей башташат. Арадан дагы бир канча күн өтүп экөө аюунун терисин кесип жамынып алганын көрөбүз. Кыштын суугу дагы да күчөп, бир далай жолдорду баскан экөө жүрүп отурушуп капчыгайдын арасындагы бир талкаланган мергенчинин үйүнө туш болушат. Боб эч нерсеге көңүл бурбай дароо эле үйгө кирип жөнөп, Чарльз болсо үйдүн жанындагы аюуну тузакка түшүрө турган аңды көрөт. Үйгө киришип бир канча керектүү оокаттар менен кошо курал-жарак ок-дарыларды табышып, үйдүн жанындагы 2 кишилик кайыкты да табышып, дарыя бойлоп сүзүп кетүүгө мүмкүн экенин түшүнүшөт. Эң башкысы Чарльз ал жерден картаны таап алып, эми кайсыл жака барыш керек экендигин анык түшүнөт. Үйүнө жетерине ишене баштаган Чарльз эми от жагып чай кайнатайын деп, жубайы Мики берген белек менен Боб берген белектин экөөнүн бир жерден алынганын түшүнүп калат. Ошондо күмөн санап жүргөн нерсесине толук ынанып, ошол жерден Бобко баардыгын ачык айтышын талап кыла баштайт. Анда Боб дагы мойнуна алып, "Ооба, биз Мики экөөбүздүн мамилебиз бар. Сен Мики экөөбүздүн мамилебизди дагы, анан мен сени өлтүргүм келип жатканын дагы туура баамдаптырсың. Эми сен деген миллиардерсиң да, сенин сулуу аялыңа жана акчаңа кимдер гана кызыкпайт. Сени өлтүргүсү келгендер негизи чекеден табылса керек" деп коет да, жаман ниети билинип калган соң мылтыкты Чарльзга такап, эми чындап эле аны өлтүрүү үчүн сыртка алып чыгат. Бирок Чарльз Бобту сөзгө алаксытып, нары бас десе болбой Бобту көздөй басып жатып, Боб бир кадам артка басканда жанагы аюунун чуңкуруна түшүп кетет. Эми эле каарды сүйлөп жаткан Боб кайрадан жалдырап Чарльздан жардам сурап, Чарльз болсо чындап адамгерчилигин, даанышмандыгын көрсөтүп эле Бобтун бутуна сайылып калган жыгачты чыгарып, аны көтөрүп үйгө алып кирип дарылай баштайт.
Ошондо Боб Чарльзга: "Сен чындап эле кеңпейил адам окшойсуң. Мен сени өлтүргөнү жатсам да сен мага жардам берип жатасың. Эми мен ушул тоолордун арасында эле өлөт окшойм" деп жатса, Чарльз Бобко: "Сен өлбөйсүң, мен сени таштабайм" деп айтып, аны кайыкка салып дарыя бойлоп жүрүп кетет. Дарыя бойлоп жүрүп отуруп чоң көлгө келип, жээктен от жагып дагы бир топко сүйлөшүп отурушат. Бул кезде мурунку алган жараттарынан уламдагы Бобтун аябай эле алы кетип калган болчу. Ошондуктан ал Чарльзга акыркы сөздөрүн эптеп эле сүйлөп, ошондон көп өтпөй ал жерде тик учак пайда болгонун көрөбүз. Анда Чарльз бул жолу дагы тик учак аларды байкабай калбасын деп күйүп жаткан оттун үстүнө суу жалбырактарды таштап түтөтө баштайт. Бактыга жараша тик учак аларды байкап жанына келип, тилекке каршы бул кезде Боб көз жумуп калган болот. Ошентип Чарльз Бобтун сөөгүн алып тик учак менен келип конуп, баягы жерге көптөгөн элдер жана журналисттер чогулуп калганын көрөт. Бул аралыкта миллиардер Чарльз Аляскага барып жоголуп кетиптир деген жаңылык чуу болуп жаткан болчу. Эл алдына келген Чарльз жаш жубайы Мики менен жолугуп, анын колуна Бобтун саатын карматат. Айткандай бул саатты Бобко Мики белекке берген болуп, Бобко берилген белек менен Чарльзга берилген белектин бир жерден алынганы Чарльз үчүн белгилүү болчу. Чарльз жубайынын көзүнө тике карап, бирок бир да сөз сүйлөбөйт. Жубайы болсо Чарльз Боб менен болгон мамилени билип калганын түшүнөт. Бирок Чарльз сыр бербей журналисттердин суроолоруна жооп бере баштап, "Менин жанымдагы адамдар мени сактайбыз деп жатышып курман болушту" деп айтат. Ал эми жубайы Мики болсо арт жагында уялганынан эмне кылаарын билбей. Албетте ал Чарльзды сүйгөндүгүнөн улам эмес. Анын акчасына, байлыгына гана карап тийип алгандыгы белгилүү болуп калат. Бирок Чарльз Микини абдан жакшы көрчү. Ошондуктан эми ал Микинин мындай кылыгын унуткарып коебу, же ага болгон сүйүүсү ушундан кийин өчүп калабы айтор белгисиз бойдон калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.